Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Алла таалама чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга салават саламдарды айталы туугандар. Бүгүнкү айтыла турган тема Икро Муслим боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен эки хадис окуйлу. Икро Муслим деген бул жакшы сыфаттардын бири да, мааниси сый-урмат мусулмандардын ортосундагы. Бирибизге ар дайым сый-урматтап болобуз да. Жылмайганыбыз, жардам бергенибиз, жакшы сөз айтканыбыз, жакшы кеңеш бергенибиз, ошонун баардыгы тең сый-урмат болот да. Айша разияллаху анхадан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: кайсы мархумга 100 мусулман киши намаз окуп, ага ортомчулукту тилесе, башкача айтканда кечирим дубасын тилешсе, сөзсүз алардын ортомчулугу кабыл болот. 100 адам өтүп кеткен мархумдун жаназасына туруп, 100 адам ошолорго, ошо мархумга кечирим дубасын тилесе дейт да. Сөзсүз алардын ортомчулугу Аллах таала кабыл кылат дейт. Буга күмөнсүз ишенүү керек да, туугандар. Өтө зарыл нерсе бул жаназадагы. Жумушта болсок дагы бир жарым саатка суранып келип, чуркап келип окуп, жаназага катышып, кайра чуркап барып жумушубузга туруп кала турган ушунчалык зарыл ибадат да. Биз да бул дүйнөдөн өтөбүз да, ошондо биздин аркабыздан жаназабызга туруп мындай дуа кыла турган адамдар калбай калбасын да. Биз бирөөлөргө кандай мамиле кылсак, Алла таала тараптан башка адамдар дагы бизге жакшы мамиле кыла баштайт да. Алла таала жиберет. Жамандык да ошондой да. Кимге жамандык кылсак, кайра жамандык алабыз да. Жакшылык кылсак, Кудайдан жакшылык алабыз. Абдулла разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким кырсыкка учураган пенденин көңүлүн көтөрсө, ага анын сообунчалык сооп берилет дейт. Адамдарды соорото турган болсок, бир кырсыкка кабыла турган болсо, ошол кырсык, Алланын кырсыгына ар бир адам чыдайт экен да, сабыр кылат экен да. Ошол сабыр кылган үчүн Аллах таала ага сооп берет да. Ошол сооптун даражасын Аллах таала өзү билет да. Эми бер жакта кырсыкка учураган адамды карап, мындай жардам көргөзүп койгон адамга ошо кырсыкка кабылып, сооп канча адам тапса, ошондой эле Аллах таала ошончолук сооп берет экен.